Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВК Кул программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев, саламатсыздарбы? Жай айларында орун алган ТВК Кул программасынын Чолпон Ата шаарында болгон иш-чарасын чагылдырууну улантабыз. Бул ирет тартип сакчылар жергиликтүү стационардык постко кирип чыккан унааларды текшерүүгө алып тартип бузгандарына чара көрүлүп жатты. Кененирээк биздин сюжетте. Чолпон Ата шаарындагы кечки иш учурунда тартип сакчылар токтоткон Nissan үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу байкабай калдыбы же эмне болду түз эле өтүп кетти. Аркасынан шекшеген тартип сакчылар түшүп ээрчип отуруп буйруп токтотушту. КамАЗ жөнөнчү унутуп эметкен жоксуз да, сиз мындай кылып көтөрбөдүңүзбү? Команда коюңузчу, андай болгон жок да. Келиңиз. КамАЗды карадым мен сразу ушу КамАЗга. Неме иштеп атсаңыз? Мына берип атпайм. Тураңыз. Мына. Кичинекей баланын астына салып алып. Кичинекей баламды кантип карайм? Жөнү кылып койсоңуз болмокта. Азап. Айдоочунун айтымында тартип сакчы кимди тозуп жатканын байкабаптыр, бирок кантсыда алдына жаш баланы салып алгандыгы үчүн протокол толтуруп беришмей болушту. Бирок ага дагы нааразы болуп, өзүнүкүн айтып туруп алды. 370 приказ негизинде жазылган билесизби? Жазам болчу. Эми сиз сурап атпай жооп берип атпайбы эмеге? Не проверка, не боюнча, не максат. Иә. Айтпайсыңбы толтура бербей жөнүндө? Не максат боюнча? Не рейд? Во-первых, стационарный посттан проверка документов, экинчиден спиртной ичимдикке текшерип атабыз. Сиз өзүңүз билесиз да. Мен действительно силер монт машинемде тозгон жоксуңар, чынында элечи. Просто камера жок деп эчтеке доказать эте албайм, чынындачы. Бул айдоочунун айтканына караганда тартип сакчы жезлды жогору караткан, ал эми биздин камерабызга тартылган тасмада кантип токтотуу аракети көргөнүнө көз салса болот. Нааразы айдоочу дагы эмне доомат коерун билбей биздин чыгармачыл топту да түртүп жулкуп көрдү. Албетте бул кылыгы жардам берүүчүдөй мүнөзүн көрсөтүп алды. КамАЗ келди дедим, артта КамАЗ келди, ошону тозду окшойт дедим. Өйдө тозулду эркекче. Баарыбыз эле шынгебизби? Жок, мындай да көрсөтүп тосту да экен. Кол көтөрбөсөң макулбу? Нерв остановление болбойт байке. Жок, мен мисалычы командир, мен ГАИге токтобойм постоянно, ГАИ менен сүйлөшөм, ден соолугун сурайм кетем. Эркекче айтайын да. Мен биринчи жолу мондай болуп атат. Правамды жазып да көрүлөк даже. Мынтип 1988-жылы туулган Жегинтаев Азатка дагы өз айтмакчы биринчи жолу протокол толтурулду. Мындан кийин да бул айдоочу тартип бузса, тартип сакчылар алчусын алып кой берип койбой, мыйзам чегинде чара көрүп турат деген ниет кылабыз. Кийинки текшерүүгө токтотулган унаа жолдо унаа башкарып жатып, бейбаштык кылгандыгы үчүн аркасынан ээрчишкен. Тартип сакчыларды көргөн жүргүнчүлөр кире качып, анан токтотушкан. Сиз нарушениясы түшүндүңүз да? Түшүндүм. Бул бейбаштык капай. Да, майда бейбаштык. Жол жүрүнө бейбаштык. Айдоочу эмне тартип бузгандыгын түшүнүп, документтерин эки сураттырбай эле берди. Бирок протоколго бейбаштык эмес, телефонду жазып койчу деп суранып, ага болбойт десе, биздин чыгармачыл топко келип, тартканды токтотууну талап кылып жатты. Телефон үйдүсү. Жок экен. Можно. Послушайте, мы сам факт нарушения сняли. Да. Зачем он транспортное средство снял? Я как? На этом транспортном средстве нарушение было. Она зафиксировала все же. Ну, зафиксировано, Все, зачем? Я понимаю, что это ваша работа. Да. Если бы не Джок. Вы сам нарушение сняли же, правильно? Да, снял. Все. Причем тут транспорт дальше? Я как На этом владелец- транспорте это Да, есть вот. транспорт. Вы сняли само нарушение. Дальше все зачем снимать? Я так понимаю.
Я как владелец транспортного средства, я не хочу, чтобы вы снимали это транспортное средство. Жоқ, при чем тут? Эти участки нет. Я вам не препятствую. Мынтип тоскоолдук көрсөткөнү менен протоколго макулдугун көрсөтүп колун коюп берди. Вайке, оңына болсаң, шашпайды. Бизеңе. Ну, я кали бараттан. Паспорт жоқ, паспорт тебеде. Текшерүүгө алынган бул Ауди унаасынын айдоочусу убактылуу айдоочулук көлүгү менен жүрүптүр. Анан унаасы айыпына токтотуучу жайына барат десе, баш ийгиси келбей, өкүл атасына чалып телефонун тартип сакчыга сунуп жатты. Экинчиси телефондун үнүн жаңыртып, кимиси айдоочуну жоопкерчиликтен качыруу аракетин көрүп жатаарын билели дедик. Өкіл ата дей? Алло. Алейкум ассалам. Мен Чолпонтада группа захватташтым. Өкөздің қандай байланышыңыз бар? Өкөздің қандай байланышыңыз бар? Мен ата солым. Бул айдоочуга мынтип кийин кызматтагы тааныштарына таянбасын деп түшүндүрүлүп, унаасына протокол толтуруп, унасын камап коюшту. Анан жумушту улап, Toyota үлгүсүндөгү унааны токтотушту. Бул дагы документтерден мурда телефонун бергиси келди. Салам алейкум, алгын. Громкий алгы. Паспорту берип коесуз байке. Мойна права, просрочный права. Бересиз просрочный права. Бул айдоочуга дагы тартип түшүндүрүлүп, унаасы жергиликтүү айыпына токтотуучу жайына камоого киргизилди. Ичкери кирген соң протокол толтурулуп, өзү кой берилди. Что были Honda? Бул унааны стационардык посттон токтотсо, кетип калып, аркасынан ээрчип келип токтотууга туура келген. Мынтип баш ийбей кетип калгандарына дагы эмне себеп экени текшерүү учурунда белгилүү болгон. Унаага тийиштүү документтери жок экени аныкталып, чара айып уна токтотуучу жайына да айдатышты. Жакырын өтүп алыптыр. Кошо экен эле. Косоп кайсы. Албай базырым кен байкенти. Жумуштан келип атканбыз. Берип алсаңыз, үйлесеңиз. Скаттан чыгып. Скаттан жумуштан тавар чыгып келип жатабыз. Биян отурыңыз. Унаасы ичкери кирген соң айдоочусу унчукпай тартипке баш ийип жатса, жүргүнчүлөрүнүн бири документтерди бербе, унааны оңой чыгарып алабыз дегенде эле буйруп жатты. Кандай дедит? Эмне толтуруп атам? Административдик протокол айып бузгандыгы жөнүндө. Эмне айып кылды? Кандай? Эмне айып кылды? Өзүнөн сурасаң жакшылап. Жок, эмне айып кылды? Сурабайсыңбы? Алды камера. Бияка тоскоолдук кылсаңыз сизди тартам. Бияка жолу болсоңуз тартпайбыз. Жок. Эч нерсе толтуртпай эле, көрсөтпөй эле коебуз жеңишбекке. Эртең өзү чыгарабыз. Жок, мен жазылат камераны. Азимбекпи? Жок, байке, биринчине суроого жооп бербеңиздер. Эмнеге токтоттуңар машинаны? Сиз пассажир менен биз тиешебиз жок байке. Сиз отура бериңиз өзүңүз ишиңизди кылып. Сизге эчтеке Машина өзү бул байкенки эмес да машиначы. Жүргүнчүсү улам бир капталдан чыгып нааразы болуп жатты. Ал эми тартип сакчылар айдоочусу менен протокол толтурушуп, ага унаа башкарган жаран колун коюп, айдоочулук күбөлүгүн каяка унутканын да жазып берди. айдоочулук күбөлүгүндү. Кезек издөө салабыз рубрикасында.
1 май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1954-жылы туулган Иманалы Кошматов изделүүдө. Ал ушул жылдын 24 октябрь күнү Бишкек шаарындагы Достук кичи районундагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери бою 170-175 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кара түздө. Кийген кийимдери кара түстөгү куртка жана спорттук шым, бутунда кара түстөгү ботинка. Эгерде кимди-ким Иманалы Кошматовду көргөн же билген болсо, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. Северлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1998-жылы туулган Жолдошбек уулу Жаркынбек изделүүдө. Ал ушул жылдын 5 октябрь күнү Бишкек шаарындагы кафелердин биринен чыгып кеткен боюнча кайра кайрылып келген эмес. Өзгөчө белгилери бою 165 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кара түздө, сол колунда шрамы бар. Кийген кийимдери үстүндө кара түстөгү куртка жана шапка, көк түстөгү жынсы шым, бутунда кара түстөгү ботинка. Эгерде кимде-ким Жолдошбек уулу Жаркынбек тууралуу маалымат билсе, төмөндөгү телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Үстүбүздөгү жылдын 12 декабрь күнү таңкы саат 6:55 чамасында темир жолдогу ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Бишкек шаарындагы поезд жолунун боюнан жашы 25-30 чамасындагы азиат улутундагы баланын жансыз денесин табышкан. Өзгөчө белгилери бою 165-170 см, дене түзүлүшү орто, чачы кара түздө. Кийген кийимдери үстүндө боз түздөгү спорттук куртка, кара түздөгү жынсы шым жана ботинка. Сиздер сүрөттөгү адамды таанып билсеңиздер, төмөндөгү телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды суранабыз. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан роликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр эң көйгөйлүү маселе бул жол тыгындарын азайтуу маселеси болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан биз шаардын көп жерлерин изилдеп чыгып, ушу Акунбаева көчөсүнүн менен Курманжан Аткай көчөсүнүн кезилишине эл аралык стандарттагы жаңы жол эрежесин кирдик. Бул ыкмада ар бир айлампага келген айдоочу айлампанын кире беришинде жол бер деген белги турат. Айлампанын кире беришине кирип токтойт дагы ичиндеги жүргөн транспорт каражаттарын кой берет. Ал эми айлампанын ичиндеги жүргөн транспорт каражаттары бул негизги жол деп саналат. Бул жаңы киргизилип жаткан эреже боюнча айлампа жол. Айлампанын ичине кирген унаа негизги болуп эсептелет. Айлампага кире элек автотранспорт экинчи даражадагы унаа болуп саналат. Андан тышкары, айлампага киргенден кийин оң тарабы эмес, сол тарап негизги болуп калат. Буга кошумча, айлампага кирип жатканда же чыгып жатканда жөө жүргүнчүнү өткөрүү шарт. Бул унаа айлампага кирердин алдында солго бурулам деп, сол жарыгын жандырды. Бул туура эмес. Себеби аталган унаа кайсыл көчөдөн бурулуп кетери белгисиз бойдон калды. Ал эми бул учурда унаа айлампага кирип жатып эч бир жарыкты иштеткен жок. Бул туура. Себеби ал айлампага кирип жатканы бардык айдоочуларга белгилүү. Эгерде айлампадан чыгам десе, алдын ала оң чырагын жандырып, айдоочуларга ушул кесилиштен чыгаарын тастыктап чыгып кетет. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.